Ошто эркектер жумалыгы өтөдү. Урология ооруларын көзөмөлдөгөн дарыгерлердин айтымында эркектер арасында тукумсуздук оорусу көбөйүүдө. Соңку убакта Кыргызстандагы мырзалар арасында урологиялык оорулар күч алып, андан эркектер жабыркоодо. Ооруканаларда акыркы мезгилде тукумсуздук оорусу менен кайрылган эркектердин саны көбөйүп, дарылануу иштери жүрүүдө. Статистика боюнча жалпы оорулардын ичинен урологиялык оорулар 11%дан 13%га чейинки көрсөткүчтү түзөт. Атай кетсек, алар бөйрөк, зара жана жыныс органдарынын оорулары. Бул оорулардын сезгенүүсү азыр эркектерде эле эмес, аялдарда жана балдар арасында да көп. Учурда мырзалар арасында урологиялык оорулар күчөгөндүктөн Ош шаарындагы Андрос медициналык борборунда эркектер үчүн 26 сентябрдан 30 сентябрга чейин акысыз кароо иштери уюштурулган. Жаш улан кыздар арасында көп кездешкенин байкап жатабыз биз дагы ушул күндөрдүн арасында. Бул эми негизи заманга жараша, себеби азыркы мезгилде малоподвижный аз кыймылдоо, туура эмес тамактануу, ар кандай инфекциялык ооруларга чалдыккандардын кесепетинин ушундай көрүнүштөрүн байкап жатабыз. Эркектер ушул биздин заманга ылайык коммерцияда жүрүп атат, Россияда жүрүп атат, Казакстанда жүрүп атышат, анан ооруп келишет. Анан каяка көрүнүшүн билбейт. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн инициатива менен ушул элдерге бир жардам көрсөтүп коелу дедик. Особенно өзгөчө ушу эркек адамдардын ден соолугун чыңдоо боюнча ушу жумалыкты өткөзүп, 26 сентябрдан 30 сентябрга чейин өткөзүп атабыз да. Айрыкча ушул эркектердин простата урук безинин сезгениши, табарсыктын сезгениши, тукумсуздук боюнча, анан бөйрөк жана табарсык ооруларынын таш оорулары боюнча ушу амбулаториялык диагностикалык кеңештерди берели деп чечтик. Кыскача ушул биздин максатыбыз. Элге акысыз бекер ушу консультацияларды, кеңештерди берип, диагнозду коюп, керектүү жака направление берип, жаткызып дарылаганга. Ушул акысыз экендигин билип калышып, мындай көп адамдар келип текшерип өзүнөн ушул ооруканада билген адамдар кездешип атабы? Кездешип атат. Кечеги 26 сентябрдан бери бир 30-40 адам келип бизге бекер консультация алып, кеңеш алып, анан УЗИ текшерүүдөн өтүп кетти. Ошо 2 күнүн ичинде 35 адам келди.